Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бул видеода биз сиздер менен кыздар жана эркек балдардагы өспүрүм мезгилди талкуулайбыз. Өспүрүм мезгил бул адамдын жашоосундагы өзгөчө мезгил. Бала өсөт, физикалык, интеллектуалдык жактан өнүгөт жана өзүнүн коомдогу ордун аныктоого аракеттенет. Ата-энелер баласы бул мезгилде түшүнүүсүнө жана басып өтүшүнө жардам берүү үчүн кыздардын жана эркек балдардын өспүрүм мезгилинин өзгөчөлүктөрүн билүүсү керек. Кыздарда өспүрүм мезгил эркек балдарга караганда бир аз эрте башталат. Эреже катары кыздар 10 жашынан баштап жетиле баштайт. Кыздардагы жыныстык жетилүүнүн айырмаланган белгилери: бою чоңоёт, терисине түк чыга баштайт, денеси толмош тарта баштайт, сүт бездери чоңоёт, бетинде бүдүрчөлөр пайда болушу мүмкүн, айыз башталат. Бул мезгилде эркек балдардын үнү жооноёт, бою өсөт жана булчуң массасы көбөйөт, дене түзүлүшү өзгөрөт, ийиндери кеңейет, ээги өсөт, бүт денесине түктөр активдүү чыга баштайт, беттин терисинде бүдүрчөлөр пайда болот. Баланын чоңдордун жашоосуна өтүү мезгили жашоодогу эң татаал этаптардын бири. Ошондуктан ата-энелер балдар менен болгон мамилелерде кунт коюп көңүл бурууга жана чыдамдуу болууга тийиш. Ата-энелерге айрым кеңештер. Балким сизден дагы бою чоң бала камкордукка, көңүл бурууга жана колдоого муктаж болушу мүмкүн. Өспүрүмгө насаат айтпагыла. Ал жасап жаткан аракеттердин кесепеттери кандай болушу мүмкүн экендигин тынч жана рационалдуу түшүндүрүүгө аракеттенгиле. Кээ бир учурларда гана жазалабаңыз, жазалоо эрежелерин орнотуңуз. Өспүрүм анын кетирген катасы үчүн кандай жазаланаарын алдын ала билсин. Кырдаал талап кылган тон менен толкунданып, гыжырланып, кубанып сүйлөңүз. Ошол эле учурда башка иштерди жасабаңыз. Эгерде баланын кечки саат 8ден кийин көчөгө чыкпашын кааласаңыз, анда мен сага саат 20:00дөн кийин сыртка чыгууга тыюу саламын деп гыжырланып сүйлөөнүн кереги жок. Баланын кызыкчылыктарына жараша кечкисин үйдө альтернативдүү ишти сунуштаңыз. Мисалы, балаңыз менен кечкисин фильмдерди көрүү жана талкуулоо, китептерди окуп чыгуу жана анын негизинде кыскача дил баян жазуу, шахмат ойноо, гитара черткенди жана башкаларды үйрөнүү же кечки тамакты чогуу даярдоо тууралуу макулдашып алыңыз. Один кровавый набег сменялся другим. Маек учурунда балаңызга караңыз жана ага сиздин эмоцияларыңызга байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Жообун канча керек болсо ошончо күтүңүз, шашылбаңыз. Баланы үй иштеринен коргобоңуз, ага айрым милдеттерди тапшырыңыз. Өзүнүн буюмдарынын тазалыгына жооп берүү, дүкөнгө нанга баруу, өзүнүн бөлмөсүн жыйноо, таштанды чыгаруу, үй жаныбарларына тамак берүү. Өспүрүм куракта организм бардык зарыл болгон витаминдерди жана минералдарды алганы. Ал эми рациондо майлар, белоктор, клетчатка жана гликемия индекси төмөн углеводдор болушу өтө маанилүү. Мунун бардыгы булчуңдардын чыңалышына жана нормалдуу өнүгүүгө жардам берет. Ата-энелер балдарда бул мезгилде эски адаттары жоголуп, жаңылары калыптанаарын түшүнүүгө тийиш. Өзүңөрдүн бойго жеткен балдарыңар менен күч жана көзөмөлгө эмес, өз ара түшүнүшүү жана өнөктөштүккө негизделген жаңы мамилелерди кургула. Балдарыңар силер аны байкап жана урматтай турганыңарды жана ал кандай болсо ошондой кабыл алаарыңарды түшүнүүгө тийиш.